Азаматсыңар балдарым. Саламатсыңарбы балдар? Кош келдим. Жаңы келе жаткан 2021 уй жылыңар менен куттуктайм. Ар дайым ден соолукта болгула. Эң жакшы окугула. Мен силерге ишенемин. Мен Аяз ата окуу эстафетасын кабыл алдым. Жана Токтосун Тыныбеков атындагы номер 16 жалпы орто билим берүү мектеби үчүн ит менен мышыктын өч болушу аттуу кыргыз эл жомогун окуп беремин. Кана балдарым, жомок угууга даярсыңарбы? Ооба. Анда эмесе баштадык, Ит менен мышыктын өч болушу. Илгери бир өткөн заманда абышка кемпир жашаптыр. Алардын бир уyu, бир мышыгы, бир ити болгон экен. Кемпири уюн саап, үй тиричилиги менен алектенчү. Уйдун сүтү абышка кемпирге да, ит менен мышыгына да жетчү. Ит менен мышык ынтымакта жашап, үйдүн сыртын кайтарышчы. Абышка жакын жерде токойдон кышкыга отун камдап, уюна чөп жыйначу. Бир күнү абышка күндөгүдөй эле токойго барса, ышкырган үн чыгат. Бул эмне болгон ышкырган үн деп жакындап барса, карагай бир чоң жыланды басып калыптыр. Жылан адамча сүйлөп, бошотуп коюусун суранат. Абышка эптеп жатып жыланды бошотот. Жылан сойлогон боюнча кетет. Абышка отун алып бүтөйүн дегенде, баягы ышкырган таанышын дагы угулат. Караса жанагы жылан экен. Атаке, сиздин мага жардам бергениңиз үчүн муну шакекти алыңыз. Жипке байланган шакекти берет да, жыгаш кутучага салып сактап жүрүңүз дейт. Эмне керек болсо шакекти силкисеңиз, аткарылат деди да сойлогон боюнча жолуна түштү. Абышка шакекти алып келип, кемпири, ити, мышыгы болуп жыргап жашап калышты. Күндөрдүн биринде бир жолоочу кеч кирип кетип, алардын үйүнө конуп калат. Үйлөрүндө эч нерсе жок болуп туруп, заматта бардыгы бар болуп калганына таң калган жолоочу шектенип абышканы карап калат. Абышка колундагы шакекти жыгач кутучага салып, ары койгонун байкайт. Жолоочу түн ортосунда туруп, жыгач кутуну уурдап алат да, таң азандан эрте туруп коштошуп жөнөп кетет. Эртең менен тамактанган отурган абышка кемпир кутучаны таппай калат. Мышык менен ит жолоочу кеткен жолду жыттап из кууп издеп кетишет. Издеп келип суудан өтүп кеткенин билишет. Ит мышыкты жонуна отургузуп алып, суудан өтүшөт. Андан ары жыттап отуруп, кайсыл үйдө экенин билишет. Ит жашынып отурат. Мышык кечтин киришин күтөт. Мышык караңгы менен барып, аңдып отуруп, ошол үйдөн бир чычкан кармайт экен. Ал чычканга болгон окуяны айтып, эгер ошол шакекти алып чыгып берсең, экинчи бул жака жолобойм. Эгер алып чыга албасаң, бул жерден дагы көрүшөбүз деп шарт коет экен. Чычкан байкуш мышыктан бошонгонуна сүйүнүп, макул болот. Бошонгон чычкан үйгө кирип шакекти издеп баштайт. Үйдүн ээси шакекти оозуна салып уктап жатканын көрөт. Уктап жаткан үйдүн ээсинин мурдуна чычкан куйругун тийгизгенде чүчкүрүп жиберет. Шакек ыргып кетет. Ошону күтүп турган чычкан тиштеп келип мышыкка берет. Мышык итке келет. Ит мышыктын оозуна шакекти тиштетип, суудан кечип өтмөкчү болушат. Мышыкка ит эскертет. Эгер балык же башка нерсе көрсөң, оозуңду ачпагын деп. Сууну кечип ортолоп калганда, ит айткандай эле мышык балыктарды карап жатып, шакекти оозунан түшүрүп алат. Ит жээкке мышыкты чыгарып, кайра сууга кирип, кечке издеп, араң дегенде шакекти таап чыгат. Чарчаган ит эс алып жата турайын деп, көзү илинип уктап кетет. Иттин уктап калганынан пайдаланып, мышык абышка кемпирге шакекти алып жетип келет. Абышка кемпир кубанышып, мышыкты
Мындан ары жылуу жумшак биз менен чогуу үйдүн ичинде жашайсың дешет. Ит уйкусу канганда туруп, мышыктын шакекти алып кетип калганына жиникелип, ошондон баштап ушул күнгө чейин ит менен мышык өч болуп калышыптыр. Эл оозунда ит менен мышыктай болбогула деген кеп бар. Кана балдарым, жомок силерге жактыбы? Ооба. Бул жомокто кай зыл каармандар бар экен? Ит, мышык, чычкан, уй, абышка жана кемпир. Азаматсыңар балдар. Мышыктын итке кылган мамилеси туура болдубу? Жок. Ал эмне кылды? Анткени мышык иттин эмгегин ырдап алды. Азаматсың. Ал эми жолоочучу? Жолоочу үйдөгү турган буюмду ырдап кетип, өзүм кылам деп ырдап кеткен. Азаматсың. Эл оозунда кандай накыл кеп калган экен? Бирөөнүн буюмун өзүнө тарта албай. Ит менен мышыктай болбогула деген. Ит менен мышыктай болбогула деген. Азаматсыңар балдар. Бул жомоктон өзүңөргө жакшы ала алдыңарбы? Ооба. Анда эмесе бул жомок силерге жактыбы? Ооба. Бул жомок кайсы элдин жомогу экен? Кыз элдин жомогу. Азаматсыңар балдар. Бул жомокту окуп берүү менен мен силерге жаңы жылга эң сонун белек кылдым деген ойдомун. Жана ушул жомок менен эстафетаны кийинки окурманга өткөрүп беремин.